Саламатсыздарбы? Биздин Сонун Нур каналыбызга кош келипсиздер. Бүгүнкү видеодо, бүгүнкү сабакта сиздер менен роза гүлүнө окшогон үлгү үйрөнөбүз. Бул үлгү ак цветте мындай болот экен. И мен ошо темный цветте токудум. А сабак болсо башка цветте баштайбыз. Негизги топчуну алып алабыз. Бул үлгүгө ализия жиби жакшы. Ал жерде 95% акрил, 5% металлик жылтырактары үлгүгө үлгүнө кооз көрсөтөт. Негизги топчуну алып алдык. Анан 7 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 аба илмегин алып, биринчи топчу менен туташтырып, шакекче пайда болот. Пайда болгон шакекчеге 3 аба илмеги менен көтөрүлөбүз. Көтөрүлүп, 2 накит менен столбик токойбуз. 2 накит менен столбик. Ортосунда 2 аба илмеги бар. Дагы 2 накит менен столбик токойбуз. Анан чеке болду бул. 5 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Дагы накит менен 2 столбик. Чипти кошуп кетейин десем. Накит менен 2 столбик. Ортосунда 2 аба илмеги. Накит менен 2 столбик. Биринчи катарыбыз бүттү. 3 аба илмегин алып, катарыбызды үлгүбүздү жогору буруп алабыз. Анан дагы накит менен 2 столбик. Чекени токойбуз кыздар. Чекени. Ортосунда 2 аба илмеги бар. Накит менен столбик. Накит менен столбик. Чеке. 5 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Өткөн катарда алып кеткен 5 аба илмегине полустолбик менен жайгаштырабыз, токуйбуз. Дагы 5 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Чекеге накит менен 2 столбик. Экинчи катарыбыз мындай болду. Үчүнчү катар токуйбуз. 1, 2, 3 аба илмеги менен көтөрүлүп, үлгүбүздү буруп алабыз. Чекени токуйбуз. Beş aба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Өткөнкү 2 жолу алган 5 аба илмектеринен турган илмектерге полустолбик менен жайгаштырабыз. 2, 3, 4, 5. Дагы 5 аба илмеги дагы жайгаштырабыз. И дагы 5 аба 2, 3, 4, 5. И чекени токуп коебуз. Бул катарыбыз бүттү. 3 арка пайда болду. Эми
Şu 3 hava ilmeğini alıp ilgüyüzü götürdük. 2 nakit menen stolbik çeken takıyoruz kızlar. Yolumuz kaçalık yolu çekiyor şöyle gidiyor tam bilesizler. Emi uşul katardan keyin daima 5 hava ilmekleri alım gidet. Daima 5 hava ilmekleri. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hava ilmegini aldık. Ötken katarda 5 hava ilmek alıngan arkaga 3 nakit hava ilmegini aldık. Alıp postol bükünün baka jaygaştırıp baka alıngan arkaga 5 stol bükeyi nakit menen 3 stol bük takıyoruz. 1, 2, 3. Bir hava ilmeğini alıyoruz. Şöyle yerige dağı nakit menen 3 stol bük takıyoruz. Baka postol bükünün jaygaştırağız dağı 25 hava ilmeği var. 1, 2, 3, 4, 5. Bul katarızı büttük. 3 hava ilmeğini götürüyoruz. Çekene takıyoruz. Beş hava ilmeğini alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hava almayın ilmeğini alıp 5 hava ilmeği alıngan markaga postol bükünü jaygaştırabız. Ondan 3 stolbik nakit menen alıngan жерге дагы 3 stolbik nakit menen alabız. Üstüne de 1, 2, 3. Birge 1, 3 hava ilmeğini alabız. 1, 2, 3. 3 hava ilmeği alıngan жерге postol bükmeyin jaygaştırabız. Daha 3 hava ilmeğini alabız. 1, 2, 3. Nakit menen 3 stol bük takıyoruz bunların üstüne de. Peki. 1, 2, 3, 4, 5 hava ilmeğini alıp çekeni takıyoruz. Üç hava ilmeğini alıp örgü yüzünü vuralabız. Çekeni takıyoruz. Yine 5 hava ilmeğini alacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Postol bükmeni jaygaştırabız. Dagı 3 stol bük nakit menen alabız. 3 katar boldu şunda. 2, 3.
3 ağa ilmegini alabız. 2 3. Эми өткөн катарда полустолбиккен алып кеткен жерге берге полустолбик менен жагыштырабыз. Анан бияка полустолбик коебуз. Полустолбик ортосуна bir ağa ilmegini alıp koyup 1 2 3 birge top buyaka polustolbik menен жагыштырабыз. Анан эми роза гүлүнүн бутонун жасайбыз. Анын үчүн накит менен кичинекей столбик жасайбыз. Накит менен столбик 1, накит менен столбик 2, накит менен столбик 3. Кичинекей бутончук пайда болду. Полустолбик менен токуйбуз. Анан 3 аға илмегин алабыз. 1 2 3. Анан 3 накит менен столбик токуйбуз. Гүлдүн чекесин токуп кетип атабыз азыр. Буну полустолбик менен жайгаштырабыз. Мындай болгон бутон пайда болду. 1 2 3 4 5 чекени токуп коебуз. 1 2 1 2 1 2. Так. 1 2 3 ağa ilmegini alıp үлгүбүздү буруп алдык. 1 2 1 2 эми чекени токуп гүлгө өтөбүз азыр. Так, 5 ağa ilmеги 1 2 3 4 5. Birinci topçu menен жайгаштырабыз. Мындай болгон чеке болуп атат. Эми ушул жерде кичине өзгөрүү бар. Эми 1 2 3 катар накит менен столбик алганбыз. 3 катар. Ошонун эми 4-чү катарында бүтпөгөн столбиктерди кылабыз. Накит алдык, курчак илмекти илип алып чыгабыз дагы, накит алып токубай турабыз. Көрдүңүздөрбү? 2. Дагы 1 накит алып, бүтпөгөн столбик 2 дагы бир жолу. 3 бүтпөгөн столбик биринчи илмегибиз менен 4 болду. Эми 4-өн алабыз. 4-өн алдык. Эми 5 ağa ilmegini алабыз. 1 2 3 4 5. Мындай болду. Кийин 5 ağa ilmegini алып, бүткөн катарда алган эмеге полустолбик менен токуйбуз. Мындай арка болот бу жерде. 1 ağa ilmegini алабыз. Эми өткөн катарда бутон токуганбыз. Роза гүлүнүн бутону. Ошонун 3-чү накит менен столбик алганбыз. 3-чүсүнүн ортосуна накит менен столбик алабыз. 1 ортосуна 1 ağa ilmеги бар. 2 ошол эле жерге 2 ошол эле жерге накит менен накит бар. Ортосуна ağa ilmеги бар. 3 ошол эле жерге дагы бирде 4-төн токуйбуз да. 4 накит менен столбик токуйбуз. Көрдүңүздөрбү? Ортосунда 1 ağa ilmеги бар. Анан бияка полустолбиккен жайгаштырабыз. Роза гүлүнүн экинчи эмеси пайда болду. Эми 1 ağa ilmегini алып байладык. Бияка 1 2 3 ağa ilmегini алабыз. Эми бүтпөгөн столбиктерди кылабыз. 1 экинчи жагына 2 бүтпөгөн столбиктер 3.
3 de aldık. Bardın topluyoruz. 5 hava ilmeğini alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ülgüyüzde cağız. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Çeken tok koyuyoruz da kızlar. Oy, çeken tok koyuyoruz. Çeken biraz geldi. Bunday bolğan gül payda oldu. 3 hava ilmeği menen götürüldük. Çekeni takıyoruz. 2 hava ilmeği. Tak. Dağı. 5 hava ilmeği. 2, 3, 4, 5. Dağı nakit menen jaygaştırabız. 1, 2, 3, 4, 5. Keyinkiga dağı nakit menen jaygaştırabız. Emi 3 hava ilmeğini alabız. 1, 2, 3. Ayını alıp durup ötken katarda tokuganbız da mına. 1, 2, 3, 4, 5 stolbik nakit menen stolbikleri tokuganbız. Oş жерге gül çıkarabız. Al mınдай bolot. Nerede? Neme çok. Bütpögen stolbiklermen tokuyuz dağı. Bütpögen stolbikten 3 iret alabız. 1, 2, 3. Bütpögen stolbik menen 3 jol alabız. Anan tokuyuz. Gül. 3 hava ilmeğini alabız. 2, 3. Dağı. Keyinki katarga. 1, 2, 3. İki oldu. 1, 2, 3. Dağı bir jolu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Onu 5 jol kılabız kızlar. Akırkısı mına 5-nji. 1, 2, 3. Mına gülübüz payda boldu. Bir hava ilmeğini alıp pağa jabıştırıp anan 1, 2, 3, 4, 5 hava ilmeği kol stolbik 1, 2, 3, 4, 5 çeken tok koyuyoruz. 1, 2, 3. Bunday bolğan gül payda boldu. Uşu gülübüz ушундай tartipte çoňoýot. Emi güllerimiz ara çoň bolup çygyş üçin 3 katar 5 hava ilmekten turgan tokuyuz. 3 katar oşonda kiçine dem alıp turabız keyinki gül başlagacha. Düşündüňüzler da. 1, 2, 3. Ülgübüzdi burup aldık. Çekeni tokuduk. Ortasında 2 hava ilmek. Gülдөр tığız jaygaşpastan ar jerde jaygaşat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hava ilmegi bardygy
5 аба илмектеринен анан полустолбик менен жайгашкан катар болот. 2, 3, 4, 5 дагы полустолбик. 1, 2, 3, 4, 5. Бияка эмнерге коебуз. 2, 3, 4, 5 полустолбик. 1, 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 2, 3, 4, 5 и чекен ток коебуз. Бул бир катар болду. Ушундай катардан дагы экини токуйбуз. Кийинки катардын чекесин токуп алдык. Эми 5 аба илмегин алабыз. Бияка полустолбик менен жайгаштырабыз. Эми ушул жерден жаңы гүл башталат. 3 столбик накид менен алабыз. Ортосунда 3 аба илме бар. Дагы 3 накид менен столбик. Калгандарды 5 аба илмектен турган 5 аба илмек полустолбик менен жайгаштырып кетебиз. Чекен токуп коебуз. Үлгүбүз ушинтип чоңоюп кете берет. Мына жерден 2 гүл башталат. Бияка келип симметрия гүлдөрдү түшүрөбүз. Дагы бир бул узордун дагы бир өзгөчөлүгү роза гүлдөрүнүн жалбырактарын эмес, роза гүлдөрүнө пышный столбик кылып койсоңуздар да болот экен. Мен муну пышный столбик кылып койдум. Ушундай узор. Ушу менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Каналыбызга катталып, коңгуроону басууну унутпаңыздар. Комментарий жазыңыздар. Жазылган комментарийге жооп бергенге аракет кылам. Дагы каналыбыздан көрүшкөнчө саламатта болуңар.